Саламатсыңарбы балдар? Анда эмесе силер менен биргеликте 23 сентябрь тил күнүнө арналган тарбиялык саатыбызды баштайбыз. Сабагыбыздын темасы улуттун жүзү улуу тил. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты силер тил улуттун каны жаны экендигин билесиңер. Мамлекеттик тил мыйзамы жөнүндө маалымат аласыңар. Өз тилин урматтап, кадырлап, сыйлоого тарбияланасыңар. Эне тили бул Кыргыз элинин мамлекеттик тили. Мамлекеттүүлүгүбүздүн белгиси, эртеңкиге жетилеген кенч. Эне тили бул ата журтубуздун дүйнө эли алдындагы чоң сыймыгы, байлыгы, бабалардан калган улуу мурас, турмушубуздун туткасы, улуттук кадыр баркы, элдик оозеки мурастарыбыздын сактоочусу, каада салтыбыздын ачкычы, оюбуздун булагы, накта элдик улуттук тарбиянын куралы болуп саналат. Анда эмесе силер менен биргеликте мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам тууралуу сөз кылсак. Мамлекет болуу үчүн эмнелерге көңүл буруу керек? Мамлекет болуу үчүн мамлекеттик тил, өзүнүн калкы, эгемендүүлүгү, мамлекеттик атрибуттары, желеги, гимни, герби болуу керек. Биздин өлкөдө 6 миллиондон ашык калкы, мамлекеттик кыргыз тили, президент башында турган башкаруу системасы бар. Кыргыз Республикасы 1991 жылы 31 августта эгемендүүлүккө ээ болгон. 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 10 сессиясында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Бул мыйзам 8 бөлүмдөн камтылып, 36 беренеден турат. Жалпы жоболор: биринчи бөлүм, биринчи беренеде Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили болуп саналат. Жарандардын тил тандоо укуктары жана бул укуктарды ишке ашыруу кепилдиктери. Экинчи, мамлекеттик бийлик жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана башка уюм мекемелерде мамлекеттик тилди пайдалануу. Үчүнчү, иш кагаздарын жүргүзүүдө мамлекеттик тилди колдонуу. Төртүнчү, билим, илим жана маданият чөйрөсүндө мамлекеттик тилди колдонуу. Бешинчи, мамлекеттик тилде сот өндүрүшүндө, куралдуу күчтөрдө, жарандык абалы актыларын жазууда колдонуу. Алтынчы, мамлекеттик тилди аталыштарда, ысымдарда жана маалыматтарда колдонуу. Жетинчи, мамлекеттик тилди чет мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен болгон мекемелерде пайдалануу. Сегизинчи, мамлекеттик тилди сактоо жана коргоо жөнүндө берилген. Бул мыйзамда кыргыз тили Кыргыз Республикасында жашаган элдердин улуттук тилдеринин эркин өнүгүшүнө кам көрүү жана аларга кысым көрсөтпөө жөнүндө дагы белгиленген. Бул мыйзам Манас эпосу жаралган кыргыз тили жана кыргыз элинин улуттук маданиятын сактоого, өнүктүрүүгө негиз түздү. Бул мыйзамдын кабыл алынышы демек кыргыз тили Кыргыз Республикабыздын мамлекеттик жана коомдук турмушунун бардык чөйрөлөрүндө толук камсыз кылуу дегенди туюндурат. Азыркы учурда кыргыз тили кеңешмелерде, жыйындарда, сессияларда, конференцияларда эркин колдонулуп, мекемелерде, иш кагаздарда кыргыз тилинде жүргүзүлүп келүүдө. Эрендер, биктер жана берендер, эл баштаган кемеңгер, мейли бакыр, мейли баатыр, мен кыргызмын дегендер.
Зоок үчүн келгеним жок бу жерге. Соолум бар, айта турган силерге. Бир ата журт, бир асаба, бир ажуар бир элде. Анам муну билип ал, кулагыңа сырга кылып илип ал. Ар адамдын ар башкача дини бар, ар башкача дили бар. Бирок билгин бирден гана тили бар. Билгин муну билип ал. Эй, эрендер, эскертерим силерге. Чындап кызмат кылам десе кимелге, сүйсүн тилин сүйгөн жарын сүйгөндөй, күйсүн тилге перзентине күйгөндөй. Жалгыз ырын ырдай берет кекилик. Кекиликтер койсун мени кечирип. Эне тилин билбей туруп, эне тилге күйбөй туруп, эли журттун сүйөмүндеш чекилик. Ысыгыңа алар күйүп, суугуңа тоңалбайт. Эне тилин түшүнбөгөн, куру кыйкырып күпүлдөгөн, эч убакта ата журттун анык уулу боло албайт. Бул чындыкты тилин танган тилазарлар, динин танган диназарлар угушсун. Мейил алардын куйкалары курумшудай курошсун. Ар улуттун улуттугун аныктар, тил деген бул метрикасы улуттун. Анам муну билип ал. Адам түгүл, айбандын да тили бар. Жанада бир кызык кеп, айтканыма далил болор бышык кеп. Ваф, ваф десе күчүктеп, мяу десе түшүнөбүз мышыктеп. Койдо мә бар, уйда мө бар атүгүл. Тилибизди биз билбесек, кандай болот катүгүн? Суур деле таштай элек аңгушун, а сен кыргыз байкошум, өз тилиңди жерисең, айт жанда, эй, ким болосуң деги сен? Маңкурттарды көрүп туруп, маңкурттукка кыялбайм. Кыргыз десе сыймыктанам, кыргыз десе уялбайм. Кыргыз тилин билбегенди, кыргыз десе ынанбайм. Көңүлүмдө жай таптырбас бушман бар. Бул шумдукту укпаган бар, уккан бар. Өз тилине өзү каршы чыккан бар. Өзөгөртөп, өздөн чыккан душман бар. Кыргыз туруп кыргыз боло албаган кийиз жүрөк киргиздерге таң калам. Эгемен күнгө жеткен азат тилим, эзелтен ынтымакка башат тилим. Асмандан балбыл жанган жылдыз тилим, ааламга аты чыккан чыңгыз тилим. Мезгилде мерт болбостон жеңген тилим, мейкинде канат кагып келген тилим. Манастай дастан айткан улуу тилим, махабат жалын чачкан сулуу тилим. Ак калпак ата журттун насибине, асмандын энчи болуп тийген тилим. Арыбай кылымдарды багынта бер, ардагым ата мурас кыргыз тилим. Карагылачы балдар, эне тили кандай жөнөкөй, кандай терең, кандай улуу сөз. Дал ушул сөз ар бирибиздин каныбызды ойнотуп, акылыбызды арыштатып турат. Тил бул элибиздин эчендеген кылымдарды карытып, урпактардан урпактарга көөнөргүс касиети менен улуу күчүн улаган тарыхы бар. Ооба, кылымдардан бери кыргыз тили аркылуу кыргыз эли жан дүйнөсүн, ой тилегин, маданиятын чагылдырып келген. Эне тилди сүйүү ар бирибиздин адамдык парзыбыз экенин билип жүргүлө балдар. Эне тилибиз кан жаныбыз менен кошо бүткөн боор этибиз менен тең. Эч нерсе менен алмаштыргыс ыйык дөөлөтүбүз, биздин сыймыгыбыз. Ушул эне тилибиз, эне сүтү менен биздин аң сезимибизге сиңген. Ошондуктан эне тилибиз эне сүтүбүздөй таза, ширин болуп, чечендин таңдайын сайратып, баатырдын маанайын жаркытсын, өсүп өнүгүп, өмүрү узун, өрүшү жайык болсун. Биздин ар бирибиздин биринчи улуттук белгибиз катары көөнөрбөй көкөлөп, кылымдарды бойлой берсин деген тилекти билдирмекчимин. Карагылачы балдар,
Биздин жерибиз кандай кооз, кенге сууга бай, абабыз таза, жаратылыш берген байлыкты андан ары өркүндөтүп өстүрүү биздин гана өз колубузда. Андыктан балдар, касиеттүү эне тилибиздин уюткусу, көрөңгүсү болгон ак калпактуу элибиз кереметтүү жерде жашап турганда кыргыз тили эч качан жоголбосуна, дүйнөлүк башка тилдер менен тең тайлаша өнүгүп, келечек урпактарга аалам мейкиндигине көкөлөтчү канат бутак болоруна ишенемин.